Hazreti İbn Mas'ud radıyallahu anhu aytат. Kaçanda har bir namazdın ubaktısı kelgende anda bir perişte jönötülüp oşol perişte jar salat, o adam baldары turgula jana күнөө kılıp jatıp çoң kичүү bilip bilbestен açık jaşыруун күнөө kılıp jatıp özüңөрдү өрттөөгө жаккан отуңарды өчүргүлө деп периште келип жар салат. Ошондо кээ бир адамдар турушуп, алар даарат алышып, пешин намазын окуйт. Ал намаздын берекетинен Аллах Таала күн чыккандан баштап пешинге чейинки кылган күнөөлөрүн баарын кечирет. Жана ошол эле абал асыр намазы убактысында, шам намазы убактысында, куптан намазы убактысында кайталанат. Куптандан кийин адамдар уйкуга кетишет. Бирок кээ бирлер жакшылыкта, кээ бирлер жамандыкта болушат. Абу Катада радıyallahu anhu өтө атактуу сахаба Салман радıyallahu anhu айткандай, куптан намазы окулуп бүткөндөн кийин адам баласы 3 тайпага бөлүнөт дейт. Биринчи тайпалар үчүн бул түн өтө чоң жакшылык, ийгилик, Аллах Тааланын белеги болуп саналат. Алар куптан намазын окугандан кийин түндү пайдаланып, зикир, Аллахны эстөө менен, Куран окуу менен, дуа кылып, Аллах Таалага жалынып, жалбарып, намаз менен түндөрүн өткөрөт. Булар үчүн түн эң жакшылык. Экинчи тайпа адамдар, алар бактысыз адамдар. Алар түндү жашынып алып туруп, түрдү уятсыздык, ыпластык, ууру, зина, башка ушул сыяктуу болгон жаман иштер менен алек болуп, түн алар үчүн зыян болуп калат. Ал эми үчүнчү адамдар болсо, алар эчтекени утпайт, эчтекени жоготпойт, түндөсү куптан намаздан кийин уктап, багымдатта ойгонгон адамдар дейт. Ошондо урматтуу туугандарым, Аллах субханаху ва таала сиздер менен бизге берип жаткан күн, түн, ошол убактардын ар бир көз ирмеми же сиздин дүйнө жана ахиретиңиздин оңоого себеп, же дүйнө ахиретиңиздин бузганга себеп. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам негизинен табияты ошондой эле, сөздөрдө да айткан эле. Куптандан мурунку уйку жана куптан намазынан кийинки сүйлөшүүнү жактырган эмес. Пайгамбар алейхиссалам жактырган эмес, куптандан мурун уктаганды жана куптандан кийинки сүйлөшүүлөрдү пайгамбар жактырган эмес да. Ал эми бүгүнкү күндө сиз менен биздин күнүбүздүн жакшы өтпөй жаткандыгы, алдыбызга койгон биз иш пландарына жетишпей жаткандыгыбыз, түнкү ибадаттардан, түнкү кулчулуктардан, амалдардан тосулуп кыла албай жатканыбыздын эң чоң себеби ушул болуп жатат. Куптандан кийинки убакытты биз пайдасыз нерселер менен, кээде күнөө нерселер менен өткөзүп, уйкубузду кечиктирип уктап жатабыз да. Өзгөчө мына уюлдук телефондор, интернет жана башка булактарында убакыт өткөзүү сиз менен биздин дагы бала чака кыздарыбыздын дагы көптөгөн өнүгүүлөрүнө тоскоол болуп бут салып жатат, урматтуу туугандар. Пайгамбар алейхиссаламдын жолдомосу бир эле хадиси карихан наби алейхиссалату вассалам аннаума кабла иша вал калама ба'даху. Пайгамбарыбыз куптандан мурун уйкуну, куптандан кийинки сүйлөшүүнү жактырган эмес, ушуга эле амал кылганыбызда жашообуз өз тартибине салынып калмакта. Демек намаз, урматтуу туугандарым, бул адамдын күнөөсүнү кечирте турган нерсе экен. Атайын периште намаз учурунда жарыя кылат экен, ай тургула, күнөө кылып жашай бербегиле, алар акыретке барып калсаңар тозокко күйөсүңөр, ошол отуңарды өчүрүп алгыла десе, намаз окуган адамдар ошол периштелердин чакырыгына, жарыясына жооп берген адамдар болуп калат. Хадистерде айтылган уламалардын чечмелөөсүнө байланыштуу намаздын өзүнүн ичине истигфар кирет, намазда бар. Намазда Алладан кечирим суроонун жол жобосу бар. Ошондуктан намазды окуп жатканда тооба менен окуса, чын жүрөктөн тооба кылып, Алла болду, эми экинчи жашоомдо болуп жаткан күнөөгө мен кайтпаймын. Аны кайра иш жүзүнө аткарбаймын, андай күнөөгө кадам койбоймун деген жүрөктөгү чечим менен өкүнүп туруп намаз окуган болсо, анда аалымдар айтат, күнөө кечирет дегендин мааниси кичинекей күнөө болсун, чоң күнөө болсун, адам өлтүрүү, зина кылуу, башка ушул сыяктуу бардык күнөөлөрү кечирилип кетет дейт.
Эгерде чын жүрөктөн тооба менен намаз окуп жаткан болсо. Башка хадиси кудсиде Аллах Таала мындай дейт: Инни фтарадту аля умматика хамса салават ва ахидту инди ахдан аннаху ман хафаза алейхинна ливактихинна адхалтухул джанна фи ахди ва ман лам юхафиз алейхинна фала ахда инди. Када фи дурил мансур би риваят Аби Дауд. Абу Катада бин Раби'i радиаллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Аллах Таала айтат: Албетте шек күмөнсүз мен, о Мухаммад, сенин үммөтүңө 5 мал намазды парыз милдет кылдым. Жана өзүм менен өзүм келишим түздүм. Ким 5 убакыт намазды өз убактарында сактаган болсо, анда өз келишимимде аны бейишке мен киргиземин. Ал эми ким намазыны сактабаса, анда ага таандык менен эч кандай келишимим жок дейт. Демек, урматтуу туугандарым, намаз бул ушунчалык чоң байлык, ушунчалык чоң бакыт, Аллах Тааланын бейишке болгон кепилдигини алып берет. Бейишке болгон кепилдигини колуңузга түшүрүп берет, эгер 5 убакыт намазды сиз менен биз жакшылап талаптарына ылайыктуу окуп жаткан болсок. Башка бир хадисте буну чечмелеп мындайча айтылган: Алла Таала 5 убакыт намазды парыз кылган. Эгер адам андан кемчилик кетирбестен дааратты толук алып, намазды өз убагында Алладан коркуу менен окуй турган болсо, анда аны бейишке киргизери туурасындагы Алла Тааланын убадасы анык. Ал эми кимде ким ушундай кылбаса, анда Алла Тааланын ага эч кандай кепилдиги жок. Эгер кааласа аны кечирет, эгер кааласа аны азапка салат. Алланын эрки. Ушуну чечмелеп Ибн Кайым рахимахулла айткан: намаз окуп бүткөн адамдар 5 тайпага бөлүнөт деп. Намаздан кийин адам баласы 5 тайпага бөлүнөт. 5өөнүн бири болот. Биринчиси муаззаб, Аллахтын азабына кабылат намаздын себебинен. Экинчи адам болсо мухасаб, Аллахтан алдында сурака алынат намазына. Үчүнчү адам мукаффар, анын күнөөлөрү кечирилет. Төртүнчү адам болсо мусаб, ага сооп берилет. Бешинчи адам мукарраб, Аллах Таалага жакындайт намаздын берекетинен. Биринчи тайпадагылар намаз окуп намаздын себебинен азапталган кимдер десе, кимдер парыздарына көңүл бурбаса. Намаздын ички сырткы парыздары бар. Дарат, кыраат, нажасаттан тазалануу, нажас деген эмне, канчага бөлүнөт, аны менен тазалануу кандай, денеге жукса кантип тазалаш керек, кийимге жукса кантип тазалаш керек, сыкпай турган нерселерге жуга турган болсо кантип тазалаш керек. Намаздын парыздарын толук аткарбастан, парзын да кемчилик кетирген адамдар окуган намазы кабыл болбостон Алланын алдында азапталып калат экен да. Мисалы кыраатка келе турган болсок, өтө маани, башка мааниге бурулуп кетпей турган деңгээлде окуу парыз. Эгерде окуп аткан кыраатыңыз башка мааниге бурулуп кетип аткан болсо, намазыңыз бузулат. Биз медреседе окуп жүргөндө эки маселени жаңы биринчи окуганда ушундай бир сезим болгон, Кыргызстандын баардыгында ушуга амал жок экен депчи. Биринчиси кайсыл? Талак маселеси. Кантип ортодогу нике бузулуп калат, канча жолу бузулат, андан кийин нике болбой калат. Ошол маселелерди окуганда ушундай сезим келген эле. Кыргызстандын бирин дагы тууган, тааныш, билиштердин да жашоосун карасаң, биринде дагы ортосунда нике жок. Нике качан эле бузулуп, оор талак айланып кетип, 3 жолу талагын алып калып жашап аткан экен деген бир сүрөт келген да. А экинчиси Зиллатул Кари деп, Муниятул Мусаллида ушундай бир бөлүм бар. Куран окуучу адам намазда кайсы каталар менен намазын бузуп алат. Кайсыл аятты, кайсыл сөздү, кайсыл тыбышты, кайсыл тамганы өзгөртүп койсо намаз бузулуп кетет. Ошону окуп жатканда да ушундай түшүнүк келген эле. Кыргызстанда 99% адамдардын намазы болбой жатыптыр депчи. Аны ошондо устазыбызга суроо узаттык эле. Устаз, азыр көбүбүз эле ушул маселе мененбиз. Намаздарыбыз кандай болот кыяматта? Десем, ошондо устаз айтты, эгерде адамдын окуп жаткандыгы ката болсо, билген адам укса ката кетирдиң дейт да. Ката болсо,
бирок ал катасыны оңдоонун аракетинде, үйрөнүүнүн аракетинде жүргөн болсо, өзүнө бирөөнү устат кылып карманып алып окуп жаткан болсо, оңдоп жаткан болсо, кемчиликтерин жоюп, анда мунун намазын Кудайым буйруса Аллах кабыл кылат деген үмүттөбүз. Ал эми эгерде ката окуп жаткан намазы, бирок оңдоонун аракетин кылбай жаткан болсо, анда андай адамдардын намазы өтө кыйын, акыбалы кыйын. Биринчиси муаззаб дегени намаздын парзыны толук кылбаган адам экен да. Экинчи, намаздын себебинен сурак алынып калат деген кимдер десе, намаздын себебинен сурак бере тургандар, булар намаздын парздарыны толук кылат, бирок Аллаху акбардан баштап ассаламу алейкумга чейин намаздан чыгып кетет. Жок, намазда жок, жумушунда жүрөт, үйдө жүрөт, эс алып жүрөт, башка нерсе кылып жүрөт, бирөөгө дават кылып жүрөт, бирок намазда эмес, Аллахтын алдында эмес, зейини башка жака кетип калган. Булар ошо намазы туурасында сурак берет экен. Эгер өтсө өтүп кетти, өтпөсө Алланын алдында кармалат. Үчүнчү адам, намаздын себебинен ал адамдын күнөөсү кечирилет. Ким? Намаздын парзын толук кылат. Аллаху акбар деп намазга киргенден кийин Кудай Тааламдын алдына чыктым, Аллах мени көрүп турат, билип турат деген сезимде турат. Бирок болбой эле шайтан алып чыгып кете берет. Ою кетет, кайра ойду алып келет. Ою базарга кетет, кайра ойду кайтарат. Ушинтип намаздын ичинде анда күрөш болуп жатат да. Bunun günөөсү кечирилет экен намаздын бе, бирок сооп албайт дейт. Ал эми төртүнчү адам ким? Сооп да алат, күнөөсү да кечирилет. Бул намаздын парздарын толук кылып, Аллаху акбар дегенден баштап саламга чейин мен Аллахтын алдында турамын, Аллах мени көрүп турат деген сезимде турат. Бул адамдын күнөөсү кечирилип, ошо окуган намаз үчүн сооп да калат экен да. Ал эми бешинчи эң намазды мыкты окуучулар кимдер? Алар намаз үчүн күнөөсү кечирилип, сооп алып, жана Аллага дагы мамилеси жакындап бара жаткан адамдар намаздын парздарыны, сүннөттөрүнү толук кылып, Аллаху акбар дегенден баштап саламга чейин Аллахтын алдында турам деген сезимде, ошо менен биргеликте Аллах менен байланышта. Аллах менен байланышта, жүрөгү Аллах менен байланышат, сүйлөшөт. Алхамдулиллахи роббил аламин дегенде Аллахка окуп берет. Бардык мактоолор бүткүл аламдын Роббиси болгон я Аллах сага мактоолор болсун. Аллах тараптан жооп хамидани абди, менин пендем мени мактады деген Аллах тараптан жооп болуп атат. Мына бул намазында Аллах менен байланышат да. Ушул адамдын намаз бүткөндөн кийин бешинчи тайпа бул намаздан намазга Аллахдан жакындап, Аллах менен болгон мамилеси бышыкталып кете берет экен да. Ошого иншалла урматтуу туугандарым, ар бирибиз аракет кылалы иншалла, өзүбүздү мусулман деп эсептейбизби? Намазыбызды жашообузда сөзсүз тургузалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаз боюнча өтө көп сөздөрдү айткан. Намаз боюнча өмүр бою сүйлөсөңүз дагы бул аздык кылат. Аллахка ыйман келтирүү сөзсүз зарыл. Бирок андан кийинки эле деңгээлде бул үммөткө эң биринчи парз болгон бул намаз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлүм астында кетип баратып акыркы сөзүн айткандыгы намаз мамилесинде Алладан корккула, намаздын мамилесинде Алладан корккула, намаздын мамилесинде Аллахтан корккула деп пайгамбарыбыз айткан. Себеби чоң бир жоопкерчилик пайгамбар алейхиссаламдын үммөттү намазга тургузуп Алла менен байланыштыруу болчу. Бир эне дагы мисалы өзүнүн жоопкерчилигин билет экен, дүйнөдөн өтүп бара жатканда кыздардын бардыгын чогултуп алып туруп ага керезин айтып кетет экен. Falan жерде тигиндей буюмдар турат, тиги коноктор келсе мындай кылып тосуп аласың, атаң мындай тамакты жакшы көрөт, мындай тазалайсың, тигиндей кыласың. Себеби жашоодогу өзүнүн милдети, ошол милдетини аткарып кетет экен дүйнөдөн өтүп кетип жатканда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы өмүрүнүн акырындагы сөзү. Азирет Умар радиаллаху анху дагы качанда жаракатталып, кылыч бычак менен сайылып, канжар менен ууланган. Намазда имам болуп турган кезинде. Анан ал өзүнү жоготуп коюп кулап, кайра элдер бардыгы чогулуп турат. Өзүнө келген учурда биринчи өзүнө келип эле сураган сөзү ушул болгон: намаз эмне болду? Окуп алдыңарбы, намазды бүтүрдүңөрбү, эмне болду деген да. Болбосо өтө чоң саясатчы адам болчу. Өтө чоң данышман адам эле, башка нерселерди сураса болмок. Бирок биринчи намазды сураган, намаз эмне болду депчи. Ошондон урматтуу туугандар, намаз бул жүрөктүн нуру. Кайсыл үйдө намаз окса ал үй дейт нур болот. Намаз нуру менен үйүңөрдү нурлап алгыла дейт пайгамбар алейхиссалам. Дүйнөдө дагы, акыретте дагы сиздин күбөңүз тозоктон коргон, сеждеге тийген дене мүчөңүздүн бардыгы тозокотун арам болот эгер күнөөнүн себебинен тозокко түшүп калса дагы. Эң сиз менен биздин сыймыгыбыз, иман менен капырдын ортосундагы айырмалап турган айырма пайгамбар ушуга чейин айтып атат, бул намаз дейт.
Мунун негизинде кээ бир уламалар айткан, намаз окубаган адамды ишенимден чыгып капыр болуп калды деп айтпайбыз, бирок ага ушундай лакап беребиз, капыр деген лакап беребиз дейт. Момун деп айтпайбыз ал адамды дейт. Капыр деген лакапты айтабыз. Пайгамбарыбыз коркутуп туруп, сен капыр эле болуп калдың намаз окубасаң деген да. Ошо иншалла бардыгыбыз аракет кылалы, урматтуу туугандарым. Жашообуздагы иншалла намазды тургузалы. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.